AQSh'нын түштүгүндөгү торнадо 15 кишинин өмүрүн алды. Эң көп жоготуулар Миссисипи штатында болду. Бул интернетте тараган видеодо Миссисипидеги торнадо чагылдырылган. Метеорологдор мындай куюм пайда болушуна себеп катары кыш мезгили үчүн аба ырайынын ысык болгонун айтышууда. Мындай климат Борбор Азия өлкөлөрүндө да тийиштүү десек болот. Себеби эртең көпчүлүк аймактарда абанын температурасы ченемден жогору болуп, кар ордуна жаан жаайт. Бул тууралуу кененирээк мен Гүлүм Эркинбек кызы 11 каналында айтып берем. Саламатсыздарбы? Бизге жакын турган Кытайда аба ырайы жылуу бойдон сакталат. Эртең Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында аба ырайы өзгөрүүсүз, асманды булут каптайт, бирок жаан-чачын жаайт деп кооптонбосоңуздар болот. Ал эми Казакстанда жаан-чачындуу булуттар тарай элек. Эртең Астанада кар жаашы күчөйт. Алматы шаарында болсо күнү бою асман ачылып, күндүн бети көрүнүп турат. Кечинде жаан себеле баштайт. Өзбекстандын да көпчүлүк аймактарында жаан-чачын жаашы күтүлөт. Эртең Фергана өрөөнүндө түнкүсүн асман ачылып, күндүзү булут каптайт. Кечинде болсо жаан жаа баштайт. Борбор калаасы Ташкентте жана алыс жайгашкан Нукус өрөөнүндө да жаан жаашы күтүлөт. Түркмөнстандын кээ бир аймактарында гана жаан жаайт. Дашогус өрөөнүндө жаан жааса, Борбор шаары Ашхабадда асман ачык бойдон сакталат. Тажикстанда аба ырайы тез өзгөрүп турат. Душанбеде бүгүн күн бүркөлүп турат, бирок жаан бүгүн эмес, эртең жаайт. Хорок өрөөнүндө жана Ходжент шаарында да жаан жаашы күтүлөт. Бирок Ходжент шаарында абанын температурасы Хорок өрөөнүнө салыштырмалуу жогору бойдон калат. Кыргызстанда түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал абад жана Баткен областтарынын көпчүлүк аймактарында кар жаашы күтүлөт. Ысык көл, Нарын областтарында жаан-чачын күтүлбөйт. 27 декабрда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүз айрым жерлерде кар жаашы күтүлөт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Синоптиктердин маалыматы боюнча эртең Борбор Азия өлкөлөрүндө жаан жаайт деп көрсөтүлгөнү менен аба ырайы бир орунда турбай өзгөрүп турат. Абанын температурасы төмөндөсө, эртең жаан ордуна кар түшүүсү ыктымал. Ошон үчүн даяр туруңуздар, дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Көрүшкөнчө сак болуңуздар.